Кыргыз кодекси аялдардын сыпаты. Орозбек Түгөлбаев Кыргыз билим берүү академиянын окутуучусу. Элибизде илгертен бери аялдардын сын сыпатын талдап, жакшыларын даңктап, начарларын мисал кылып, кылымдан кылымга, ооздон оозго өткөрүп, аңыз кылып айтып келген эмеспи? Биз ошол айтылгандарды сыдыргыга салып карап чыгып, айрымдарын дагы бир жолу элдин элегине сунуш этүүнү оң көрдүк. Бүгүн өз турмушубуздагы дагы алтын согончок, жез түркүктөр, жабылуу кара ингендер, берекелүү сарамжалдар, ак жолок делбирлер, ошону менен бирге дүр кабак чабдарлар да бар экенине абай салсак, өз жашообузду мүмкүн болсо асылдар менен өткөрсөк, ал эми начарына туш келсек, аларды жакшы кылып тарбиялап калсак. Арка эремчек акылгөй тараз. Бул зайыптын курагы 30-40 тегерегинде бала бакыралуу болуп калган кези болот. Барган сайын сымбаты чыгып, тоо кийгенде маңкайып турганы үчүн арка эремчек атка конот. Бою өтө бийик да эмес, жапыз да эмес, тараз болот. Байынын акылчысы, дайыма кайыптан акыл таап, жакшы идеялардын генератору болгондуктан акылгөй тараз деп коюшат. Ак көрпө жайыл же ак дасторкон жайыл. Ал атка конгон ургачы да токтолуп калган кези болот. Дайым эшигинен ат кетпей, үйүнөн конок үзүлбөй, дасторкону жыйылбай, дүйүм аштамагын даамдуу жасап жайнатып турганы үчүн ушул сыпатка ээ болот. Ошондуктан алган жарынын дос тамыры көбөйүп, кадыр баркы бийиктейт. Мындай үй бүлөнүн даңкы алыска кетет. Жабылуу кара инген. Мындай сыпаттуу зайыптын башкалардын айырмасы анын көтөрүмдүүлүгүндө. Мындай ургачы артык баш сүйлөбөйт, барга мактанбайт, жокко кейбейт. Текеберлик кесир кылуу ага жат. Абысын ажыны кайындары менен ынтымактуу. Аны алып бер, муну жулуп бер деп эрин кыйнабайт. Оокатчыл. Бирин 2, экисин 4, 4-үн 8 кылат. Үйдөгү түйшүктүн көбү мойнунда болсо да, аны эч кимге доомат кылбайт. Жүгүн нааразы болбой, Кудайга ыраазы болуп тартат. Ырыска шерик мындай жар абийирдүү жигитке туш болот. Экөөнүн иши бачы малга жылып, тез оңолушат.